Биз азыр Баткен шаарынын Чет Булак кварталында турабыз. Бул жерге борбордук базар көчүрүлөт. Азыркы учурда курулуш иштери жүрүп жатат. Баткен шаарындагы муниципалдык базар 3 бөлүктөн турат. Баткен шаарынын вице-мэри Акыл Орозовдун айтымында, базардын биринчи бөлүгү ушул жылы бүткөрүлөт. Бул эми билесиздер, Баткен шаарында чок ортосунда, Баткен шаарынын чок ортосунда базар жайланышкан. Тыгын пайда кылып, жана элдерден нараазычылыктар өтө көбөйгөн, жол сыртка чыккандар. Ошон сенен ушундай маселелерди чечиш максатында ушул соода борборун куруп баштадык. Негизинен ушул соода борборубуз буюрса график менен 24-жылда биринчи булабы өтөт деген план бар. Борбордук базардын курулушуна мамлекеттик казынадан 46 миллион сом бөлүнгөн. Баткен шаарынын Чет Булак аймагында курулушу жүрүп жаткан соода борборуна мэрия тарабынан 3 гектар жер аянты бөлүнгөн. Учурда курулуштун пайдубалын түптөө үчүн тегиздөө иштери жүрүп жатат. Жасмина Сайдиманова, Салам Медиа, Баткен.